нерсе адилбедек өзүнүн эмне жашка жараша Атенем колдойт. Бул дебаттын негизги темасы мына ушундай аталды. Анын алкагында балдарды тарбиялоонун ыкмалары жана алардын артыкчылыктары туурасында кеп болду. Номер 2 Чкалов атындагы мектеп гимназиясынын окуучусу Самира Бактыбекова дагы бул турнирге өзүнүн командасы менен келген. Учурда финалдык беттеште күч сынашууда. Эрудированный болосуң, көп знания аласың, также анан өзүңдүн словарный запасың көбөйөт, анан сүйлөгөндү да үйрөнөсүң да. Бияктан жөн эле сүйлөй бербейсиң да, бунун өзүнүн мындай эмелери болот да, этаптарычы. Окуучуларды туура сүйлөө жөндөмдүүлүгүнө жана сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөткөн бул дебаттык турнир USAID'тин демилгелүү жаштар долбоорунун алкагында уюштурулган. Ага жалпы Нарын облусу боюнча 48 команда катышты. Дебаттык турнир аркылуу эл алдында тартынбастан сүйлөө жана өзүнүн сунуштарын, кызыкчылыктарын айтуу болчу. Анан ошондо ошо дебаттык инструментти алып, анан балдарды биз окутуп келатабыз да. Окутуп бүттүк. Анан быйылкы жыл биздики акыркы жылдардын бири, ошол акыркы жылдардын акыркы офлайн дебаттары болуп эсептелинет. Турнирге окуучулар менен бирге ата-энелер дагы келишкен. Сабырбек Саматов Кочкор районуна караштуу Кумдөбө айылынын тургуну. Ал кызын колдоо максатына катышып, өзү да жаңы жана кызыктуу маалыматтарга ээ болгонун айтат. Балдардын келечегине жакшы экен, кургазорлор өсөт экен, сүйлөгөнгө, эмелерге көнөт экен. Анан ошон үчүн мен колдойм, ошон үчүн келдим. Дебат бул кайсы бир тема талкууланган баарлашуунун бир түрү. Оюн аркылуу бийликке болгон критика, жаман ойлорду токтотуу, жарандык активизмди көтөрүү максат кылынып, коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелер талкууланат. Талашып жатканда катуу тартип сакталат. Ар бир катышуучу же топ белгилүү бир учурда сүйлөөгө укуктуу жана алардын кийлигишүүсү башка катышуучулар тарабынан урматталышы керек. Жаңы адамдар менен тааныша алдым, анан дагы билбеген нерселеримди үйрөнө алдым. Негизи дебаттык турнир бул адамдын кругозорун өстүрүүчү нерсе эмеспи? Ошондуктан мен бул дебаттык турнирден өтө көп нерсени ала алдым. Иш чараны өткөрүүгө Борбордук Азия университети колдоо көрсөткөн. Анын жыйынтыгында жеңүүчүлөргө дипломдор жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Гулира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкө Деми.